Меккедеги кыйынчылыктар. Меккедеги мезгил өтө оор кыйынчылыктар, азаптар, запкылар, зулумдуктар менен өткөн. Буга чыдоо оңой эмес эле. Ошол мезгилдеги аяусуз азаптарды, адам чыдагыс кыйынчылыктарды эскерип, Азирети Абу Бакыр бир күнү Азирети Алиге мындай деген эле. Ал күндөрдө кусалык толтура. Бой көтөргөндөрдүн мурду типтик, көөдөндөр кайгы муңга толуп, моюндар алкоо мактоолордон улам узарып, бычактар кылычтарга өч, кек сактоо менен бөлүнүп, жер жүзү коркунучтан титиреп турар эле. Мына ушундай кырдаалда ата-эне, ага-эже, тайеке жана башка эмнең болсо бардык мал мүлкүңдү көңүл токтук, эрктүүлүк менен чын дилден жана жагымдуу сөздөр менен Аллах элчисинин жолунда курмандыкка берер элек. Бул сөздөр оор күндөрдөгү кыйынчылыктар жана татаал кырдаалды чагылдыргандыктан биз үчүн өтө маанилүү. Сахабалар ар кандай машакаттуу күндөргө күбө болушкан. Ага карабастан алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артында Аллах жолунда бардык тоскоолдуктарга моюн сунуп, кайраттуулук, кубаттуу ыйман менен алга карай умтулушкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйман келтирген күндөн баштап анын жанынан алыстаган эмес. Бардык байлыгын, мал мүлкүн ислам дини үчүн сарптай баштаган. Азирети Абу Бакыр сыяктуу саудагерчиликте жогорку деңгээлге жеткен адам адатта ал жак бул жагына абай салып, базардагы баркын жогото турган кадамга баруудан айбыгар эле. Анткени ал кезде ыйман үчүн Аллахтын, пайгамбардын тарабында болуу бир чети өтө эле опурталдуу болгон. Бирок Азирети Абу Бакыр Аллахты, пайгамбарды кандай шартта болсо да бардык нерседен жогору койгон. Ыйман үчүн утурумдук кызыкчылыктардан кур калса да, эртең анын үлүшүн эки эселеп алаарына бөркүндөй ишенген. Арине, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү үчүн өмүрүн тобокелге салгандар анын кайтарымын бул дүйнөдө да, аркы дүйнөдө да алаарын айткан. Жаратканды ыраазы кылып, түбөлүк бакытка жетүүдөн дагы артык соода болушу мүмкүн беле? Азирети Абу Бакырдын дал ушул тандоосунун өзү бардык кыйынчылыкка чыдап, кайтарымы катары кандай пайдага жетерин ойлоосу, соодагерчиликти канчалык мыкты билгендигинен дарек болчу. Ыйман бул нур, күч-кубат. Чыныгы ыймандуулукту колго алган адам ааламга авазын жеткире алат. Канчалаган кылымдардан кийин айтылган бул сөздөр кудум эле Азирети Абу Бакырга карата айтылгандай. Анткени ал ыйман келтирген соң Меккеде оор шарттарга карабастан ыйман нурун айланасына чача баштайт. Мусулман болгондон кийин өзүнүн соодагерчилигин гана ойлобостон, ошол күнгө чейинки коомдогу ордун, аброюн исламга кызмат кылуу багытында колдоно баштаган жана жанындагы жора жолдошторунун көпчүлүгүнүн мусулман болушуна себеп болгон. Кийинчерээк Ашари Мубашшара деп аталган тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын 5-өсү исламды Азирети Абу Бакыр аркылуу кабыл алышкан. Усман бин Аффан, Зубайр бин Аввам, Абдурахман бин Ауф, Абу Убайда бин Жаррах, Саид бин Абу Ваккас, Талха бин Убайдуллах, Абдуллах бин Мас'уд, Усман бин Мазун, Абу Салама аль-Махзуми, Халид бин Саид бин Ас, Убайда бин Харис, Хаббаб бин Аррад, Аркам бин Абил Аркам, Саид бин Зайд, Умайр бин Аби Ваккас, Мас'уд бин Рабия, Салид бин Амр, Аммар бин Ясир, Хунайс бин Хузафа, Амр бин Рабия, Абдуллах бин Джахш, Сухайб бин Синан радиаллаху анхум аджмаин сыяктуу ару динибиз исламдын коомго кеңири тарашына чоң салым кошкон алгачкы мусулмандар биринчилерден болуп Азирети Абу Бакырдын үгүтү менен исламды кабыл алышкан. Оор шарттарга карабастан Меккедеги күчтүү уруулардын өкүлдөрүн да ислам динине үннөгөн. Арине, Азирети Абу Бакыр жүрөгү назик, өтө боорумал болгондуктан адамдардын азап тартышына чыдай алган эмес. Ал өзүнүн деңгээлиндеги адамдар менен алектенип, башкаларды унутта калтыра албайт эле. Ошол үчүн ар бир мүмкүнчүлүктө мушриктердин аяусуз азабына дуушар болгон алсыз кулдарды коргогон. Аларды өз каражатына сатып алып, азаттыкка чыгарган. Билал бин Раббах жана энеси Хамама, Хаббаб, Любайна, Абу Фукайха, Амир бин Фухайра, Зиннира, Нахдия, Назира, Лабиба, Умму Убайстар радиаллаху анхум аджмаин Азирети Абу Бакырдын аракети менен азаттыкка чыгышкан. Ошентип Азирети Абу Бакыр ар бир мүмкүнчүлүгүн өзү ишенген баалуулуктар үчүн жумшай баштаган.
Меккеден башка жактардан өзүнө санжара тууралуу сурап келгендерге да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тааныштырууга аракет кылган. Бирок Курайштар Азирет Абу Бакрдын мындай аракетине ыраазы болушкан эмес. Күндөр өтүп өзү да кыйынчылыкка дуушар боло баштаган. Анткени дин душмандары ачык айкын үгүттөөгө чыдай алышкан эмес. Азирет Абу Бакр болсо Куран аяттарын тилават кылып, намаз окуган. Андагы мындай өзгөрүү айрым адамдардын көңүлүн буруп, ал көз жашын төгүп Куран окуган кезде айланасына топтолушуп, Аллахтын аяттарына таң кала угушаар эле. Караңгылыктын көзү көр деген кеп бар эмеспи? Мусулман болгонго чейин жанынан карыш жылбаган жан достору дагы ага каршы ырайымсыз кармашууну башташкан. Өздөрү туткундалган адепсиз адаттарынан баш тартылбаган мушриктер жарыктыкка чуркагандарга тоскоол болуп, аеосуз азаптоого киришкен. Мусулмандардын саны 40 кишиге да жете элеккез эле. Сыртка чыгып, ачык айкын түрдө элге динди жеткирүү үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Азирет Абу Бакр уруксат сурайт. Кадырлуу досу ар кандай жагдайларды ойлонуп, алгач макул боло албаса да, анын көңүлүн оорутпай макул болот. Экөөбү ээрчишип Каабага келишет. Элдин баары топтолуп, исламга үндөп жаткан Азирет Абу Бакрга кулак салып турушкан. Бирок бул абалга чыдай албаган Курайштар дароо топтолуп келишип, колуна эмне келсе ошону менен уруп, элди тоз тополоңго салышкан. Ошол кезде Азирет Абу Бакрды да жерге жаткызып сабап киришет. Кызыл чия канга боеп, ээси огончо сабашып, акыры жол жээгине ыргытып кетип калышат. Бул абалдан кабардар болгон Азирет Абу Бакрдын тууган туушкандары жетип келип, аны көтөрүп үйүнө алып барышат. Бардык туугандары топтолуп, оор абалда жатканын көрүп, тынчсыздана башташат. Көпкө чейин өзүнө келбей, кечке жуук араң гана көзүн ачат. Азирет Абу Бакр тирүү калганына баары кубанышат. Азирет Абу Бакр бул дүйнөдө эмнеге жашап жүргөнүн абдан жакшы түшүнгөн адам эле. Аң сезимин Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам арбап алган болчу. Ал үчүн мал мүлкүн атүгүл жанын да берүүгө даяр эле. Кыйналып жатса да өзүн кармоого аракет кылат. Бирок канчалык аракет кылса да ордунан кыймылдаганга мүмкүн болбойт. Өйдө тура албайт. Бир нерселерди айтууга аракеттенет, бирок айта албайт. Акырында эриндери араң эле кыбырап, Аллах элчисине эмне болду дейт. Айланасындагылар анын мындай тынчсыздануусуна түшүнбөй калышат. Өлүмдөн араң аман калган адам эсине келе албай жатып башка бирөөнү ойлоосу алар үчүн таптакыр түшүнүксүз болот. Анын бул сөзүнө эч ким маани деле бербейт. Эсине араң келген Азирет Абу Бакрга суу уртатып тамак аш берүүгө аракет кылышат. Ал кайдан тамак ичмек эле? Биргеликте жолго чыккан сапарлаш досунун абалын билбей туруп, тамагынан тамак өтпөк беле? Анын жакшы абалда болгонун билбей туруп, кантип суу ичмек? Анын тирүү экенин көрүшкөн соң туугандары тарап кетишет. Азирет Абу Бакрдын жанында энеси калат. Көздөрүн эми эле ачкан кезде колунда бир кесе шорпону кармап алып, энеси олтурганын көрөт. Ал араң кыбыраган эриндеринен Аллах элчисинин абалы кандай деген сөздөрү кайра угулат. Уулунун абалына жүрөгү элжиреген энеси чыдай албай, "Уулум, абалыңа карасаң боло. Өзүң жаның чыгып кете тургандай абалга келипсиң. Дагы эле аны ойлойсуң да", дейт. Абалына апасы түшүнбөгөнүнө кейиген Азирет Абу Бакр, "Айланайын апаке, билесизби? Мен аны ойлогондо эмес, ойлобой койгону да жан бериши мүмкүн". Мындай жоопту күтпөгөн апасы дароо ордунан туруп, Умму Жамилдин үйүнө барып, Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын абалын сурайт. Умму Жамил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абалы жакшы болгонун, Азирети Аркамдын үйүндө жатканын айтат. Мээримдүү эне Уммул Хайр уулуна келип кабарды билдирет. Бирок Азирет Абу Бакр көзү менен көрмөйүнчө жаны жай алмак эмес. Анын жанына алып барууларын суранат. Анын айткандарын аткаруудан башка чара жок эле. Кеч кирип, көчө бир аз тынчыган соң, түн бир окун болгондо төшөктө жаткан Азирет Абу Бакрды туугандары колтугунан сүйөп, Аркамдын үйүнө алып барышат. Азирет Абу Бакр эшикти акырын ачып үйгө киргенде, Хабиби Аркамдын саллаллаху алейхи вассалам нурлуу жамалын көрүп кучактай жыгылат. Жүзүнөн сүйүп, жамалын сылайт. Көзү бул дүйнөгө маталгандар үчүн эң эле кейиштүү абал болсо да, ал үчүн бул дүйнө кайрадан тартуулангандай кубанат. Айтып түшүндүрүүгө мүмкүн болбогондой кубанычта эле. Албетте бул Аллахтын эң сүйүктүү пендесин ата-энеңден, өмүрлүк жардан, бир туугандан да артык сүйүүнүн, ыйманда эң бийик сереге көтөрүлүүнүн натыйжасы болчу. Арине, Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзү да бул тууралуу айтканы бар.
Ошол кезде Азирет Абу Бакырдын денесинен жараат албаган жери калбаганын көргөн сахабалар ага карап ыйлай башташат. Бул абалга Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам дагы жашып кетет. Өпкөсү көп ыйлап токтогон Азирет Абу Бакыр: "Атенем сен үчүн курман болсун, Аллахтын элчиси. Мен жакшымын. Тиги зөөкүрлөрдүн жүзүмө катуу тепкен эле болбосо, калган жерим жакшы", дейт. Бул кандай сүйүү? Сүйгөн кишиси анын абалына кайгырса, ошол кайгырган үчүн ал тынчсызданып турат. Аны капалантпаш үчүн өзүнүн абалынын жакшы болгонун айтып турат. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламга болгон жакындыгы албетте анын ыйманына түздөн түз тиешелүү эле. Ошол кезде Азирет Абу Бакыр жанында сөөгү сыздап турган энесин көрсөтүп, чын дилден мынтип суранат: "Бул менин апакем, о Аллахтын элчиси. Мени ушунчалык сүйөт. Сен Аллахтын элчисисиң. Аны сен дагы ыйманга чакырчы. Ал үчүн дуа кылчы. Аллах сен аркылуу аны тозоктон куткарсынчы". Аллах элчиси ардактуу досунун бул сураныштарын орундатты. Алаканын жайып, мээримдүү жаратуучудан Уммул Хайр үчүн жалбарды. Демек, убагы келген тура Азирет Абу Бакырдын энеси ошол жерде дароо мусулман болот. Мушриктердин мусулмандарга каршы зордук зомбулуктары күн өткөн сайын арта берет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирет Абу Бакырга Хабашистанга көчүп кетүүсүн өтүнөт. Азирет Абу Бакыр жолго чыгып, Баркул Гамаат деп аталган жерге келгенде, Меккенин кадыр бартуу адамдарынан Ибн Дагинна менен жолугат. Ибн Дагинна аны коргой турганын айтып, артка кайтарат. Ошентип экөө бирге Меккеге келишет. Бирок Ибн Дагина шарттуу түрдө коргоого аларын айткан болчу. Азирет Абу Бакыр ачык түрдө ибадат кылып, ислам динине үндөөсүн уланта бергенде бул макулдашууда күчүн жоготот. Ошондо Азирет Абу Бакыр анын коргоосуна муктаж эмес экенин, Аллах Тааланын коргоосу жетиштүү болгонун билдирет. Ошентип түрдүү азаптарга, кыйынчылыктарга сабыр кылып, 13 жыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында бирге болот. Азирет Абу Бакыр үйүнүн короосуна өзү үчүн кичинекей мечит курган эле. Ичинде намаз, Куран окуйт эле. Айланасындагы кошуналары топтолушуп, анын намазын көрүшүп, Куран окуусун угушаар эле. Ошол эле мезгилде көз жаш төгүп ыйлаганына күбө болушчу. Анын мындай абалы бир канча кишинин исламга киришине себеп болгон. Үйү 2 кабаттуу эле. Осмон мамлекетинин убагында Махдуя китепканасына айландырылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кайрымдуулуктарына байланыштуу документтерин да сактап жүргөн. Азирет Абу Бакырдын хижраты. Меккедеги жарыктыкты өчүрүүгө болгон аракеттер алгачкы мусулмандардын аяосуз азапталышы менен исламга карата душмандык жеткен чегине жеткен. Атүгүл душмандык ааламга мээрим катары тартууланган сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү баскычына чейин барган. Курайш бутпарастарынын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү чечимине келишип, жүзөгө ашырууга бүткүл аракетти жумшай башташкан. Азирет Абу Бакырдын балким жашоосунун кайталангыс ырахаттуу мезгилдери албетте Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте сапарга чыккан учур эле. 13 жыл Мекке жашоосунда мусулманчылык үчүн көрсөткөн эрдиги менен ал мындай сыймыкка толук татыктуу болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы аны мындай сыймыктан кур калтырган эмес. Сапарга жан досун жанына ала чыкмак. Демейде кайрымдуу дос саллаллаху алейхи вассалам Азирет Абу Бакырды эрте менен жана кечинде үйүнө келип кабар алып, алабалын сурап турчу. Кудайдан куттуу кабар келген күнү түш оогон мезгилде келип, кубанычтуу кабарын айтат. Меккеден Мадинага көчүү. Болгондо да сүйүктүү досу менен биргеликте көчүү. Кубанса кубанычын, кайгырса кайгысын дайыма бөлүшүп келген сыддык досу көчкөн мезгилде да жанында бирге болмок. Азирет Айшанын риваят кылганына караганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижрат буйругун алып, Азирет Абу Бакырга келип, аны менен бирге сапарга аттанаарын айтканда, Азирет Абу Бакыр сүйүнгөнүнөн ыйлап жиберет. Сахабалардын исламга чын дилден берилүүлөрүнө таң калбай кое албайт. Алар мал мүлкүн, керек болсо жанын дагы курмандыкка берүү керек болгон убакыттарды өтө жогорку деңгээлде колдонушкан. Күндөрдүн биринде Меккеден чыгып кеткиле деп айтылганда, артында ыйлаган бала чакасы, короодо маараган койлору, мөөрөгөн уйлары бар эле.
Артка кылчайып карабастан Ибрахим сымал халилдик, чын дилдүү достук түшүнүгү менен балдарын, жубайларын таштап кете беришкен. Арине, Азирети Абу Бакырдан эмнеге артыңа кылчайып карабадың деп сурашканда, мен дагы кадимки адаммын го. Айшанын атаке деп кыйкырганына чыдай албайт элем. Мага о Абу Бакыр, бир жүрөктө эки махаббат болбойт деп айтылса, мен дагы анда бирөөсүн ал дейт элем деп айтарынан эч ким шек санабайт. Сахабалар Мекенди да, мал мүлктү да, бала чака баардык нерсени ташташкан. Муну албетте мушриктер түшүнө алышкан эмес. Азирети Абу Бакыр Меккеден Мадинага хижрат кылганда жанына эч кимди алган эмес. Жубайын, атасын, жанынан артык көргөн бала чакасын Меккеге таштап кете берген. Бул ишенимдин бийик сересинде кол кармашкан. Ишенимге ширелген эки доско өзү бутпарас болгонуна карабастан ишенимдүү, убадасына бек турган Абдуллах бин Урайкыт Меккеден Мадинага чейин жол көрсөтүп бармак болот. Макулдашылгандай Абдуллах бин Урайкыт Абу Бакыр күн мурунтан сатып алып, 4 ай баккан төөнү чөлдө от коруп даярдап турган. Үйүнөн чыккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түз эле Азирети Абу Бакырга барат. Азирети Абу Бакырдын кызы Асма жол азыктарын камдап берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен акысын төлөбөгөн төөгө мине албайм деп төөнүн акчасын төлөп анан минет. Ошентип Меккенин түштүк тарабындагы Савр үңкүрүн көздөй жөнөшөт. Түнү менен жана бир канча саат күндүз жол жүрүшүп аталган үңкүргө жетип барышат. Бир риваятта Азирети Абу Бакырдын кызматчысы Амр бин Фухайра таң эрте менен койлорун айдап, үңкүргө кеткен издерди жоготууга аракет кылган. Үңкүргө болу Азирети Абу Бакыр кирип, ичин тазалап, үңкүрдөгү тешиктерди чапанынын этегин жыртып алып бүтөп чыгат. Калып калган кичине тешикти буту менен калкалап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ичкери чакырат. Алар Меккеден чыгып кетишкенден кийин мушриктер туш тарапка ат чаптырып издей башташат. Курайш уруусунун мушриктери Абу Джахилдин башчылыгы менен Асманын үйүн тинтишет. Аларды кыйнап сабашат. Азирети Абу Бакыр хижрат сапарына чыгуудан мурун үйүндөгү тыйын тыпырынын баарын алган. Кызы Асма анын кайда экенин кандай кыйноолор болсо да айткан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирети Абу Бакырды үйлөрүнөн таба албай калышкан бутпарастар жинденишип, Меккенин туш тарабын тинтип издей башташат. Атүгүл Мухаммад менен Абу Бакырды таап алып келгенге же өлтүргөнгө 100 төө сыйлык беребиз дешкен. Мына ушул жарыяны угар менен Меккеде канча ууру keski, зөөкүр, талоончу бар болсо баары колуна кылыч алып издей башташкан. Акырында из кууп отуруп Савр үңкүрүнө чейин келишет. Бул үңкүр жаш жигиттер да кыйынчылык менен чыга турган бийик аскалуу тоо деле. Мекке мушриктери үңкүрдүн оозуна чейин келишип, көрүп алууга бир эле кадам аралык калат. Азирети Абу Бакыр Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламды ошол тапта өзүнө тапшырылган аманат деп ойлогондуктан санаасы санга бөлүнүп, эгер бул аманатты бараар жерине жеткизе албай, ага бир нерсе болсо кантем деп катуу кабатырланган. Корккондон өңү кубарып, калтырай баштаган. Ал эми Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам болсо, мурункудай эле жылмайган жүзүнөн эч бир өзгөрүү байкалбай, ишенимдүүлүктүн, бейпилликтин инсаны досу Азирети Абу Бакырды жубатып, "Коркпо, Аллах биз менен бирге" дейт. Анан дагы ал саллаллаху алейхи вассалам "Үчүнчүсү Аллах болгон эки адам тууралуу эмне деп кайгы тартасың?" деген. Бул тууралуу Кур'ани Каримде мындайча баяндалат. Эгер силер ага, пайгамбарга жардам кылбасаңар, Аллах Таала өзү ага жардам кылды. Аны капырлар ал эки адамдын бири болгон абалында, тагыраак айтканда, бир жолдошу менен Меккеден айдап чыгышканда, ага Аллах жардам берди эле го. Ошондо алар экөө үңкүрдө турган чактарында жолдошуна "Кейибе, албетте Аллах биз менен бирге" дегенде, Аллах алардын көңүлүн жай кылды жана аны силерге көрбөгөн аскерлер, периштелер аркылуу колдоп кубаттады. Ошондой эле капыр болгондордун сөздөрүн төмөн кылып койду. Аллах Тааланын сөзү гана жогору сөз. Аллах кудуреттүү, даанышман. Мушриктер аларды канчалык аракет кылып издешсе да таба албай коюшат. Алардын өз ара сүйлөшкөнү үңкүрдүн ичиндеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирети Абу Бакырга угулуп турган. Алардын бирөөсү үңкүрдүн оозуна чейин келип, ичкери кирбей, кайра артка кайтып кетет. Себеби ал жерде
Кудайдын кудурети менен жүргөмүштүн желеси жана көгүчкөндүн уясы турганын көрөт да, үңкүргө кирүүгө эч кандай негиз жок деп ойлойт. Аталган үңкүрдө жума, ишемби, жекшемби болуп 3 күн 3 түн турушат. Бул убакытта Азирет Абу Бакрдын уулу Абдулла күндүзү маалымат топтоп, кечинде үңкүргө айтып барып турган. Андан кийин Куба аркылуу Мадинага жөнөшөт. Кубада Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам Гульсум бин Хиндин үйүндө, Азирет Абу Бакр Хайб бин Асабдын үйүнө жайгашкан. Кубада алгачкы мечиттин биринчи ташын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, экинчи ташын Азирет Абу Бакр койгон. Кубада 10 күнчө турушкан соң анан Мадинага барышат. Сун деген жерде Хариджа бин Зайдтин Абу Зухайрдын үйүндө конок болгон. Аны менен бир тууган кылынган. Хариджа мал-мүлкүн аны менен бөлүшүүнү сунуштайт, бирок Абу Бакр кабыл албайт. Мадинанын суусу менен абасы Азирети Абу Бакрдын ден соолугуна жакпай ооруга чалдыккан. Күн өткөн сайын оорусу күч алганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О жараткан Аллахым, Меккени бизге кандай сүйүктүү кылган болсоң, Мадинаны да дал ошондой сүйүктүү кыл. Бизди бул оорудан сактай көр" деп дуа кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына ушул касиеттүү дуасынын берекеси менен ооруга чалдыккан Азирет Абу Бакр жана башка бардык сахабалар акырындап айыгышат. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирети Айшанын тоюн өткөрүшөт. Набави мечитин курушат. Мечиттин жерин Азирет Абу Бакр 10 дирхамга сатып алган. Экинчи кирпичти ал койгон. Бул курулуштун чыгымынын бир бөлүгүн Азирети Абу Бакр колго алган. Мадинада достук, бир туугандык урааны негизделип, Азирети Абу Бакрдын бир тууганы Хариджа бин Зайд болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ислам динин жайылтуу жана душмандар жөнүндө маалымат топтоо үчүн Сария деп аталган чакан чалгындоо аскер бөлүктөрүн Мадинанын айланасына жөнөткөн. Кээ бирде алар менен кошо Азирет Абу Бакр да чыккан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жетектеген согуштарга, Бадр, Ухуд, Хандак жана башка согуштарга Азирет Абу Бакр да катышкан. Аль-Мурайси, Курайза, Хайбар, Мекке, Хунайн, Таиф казаттарына да катышкан. Табукта эң чоң байракты ал көтөрүп жүргөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жетектеген согуштар Газва, башкача айтканда казат деп аталган. Азирет Абу Бакр аталган чоң согуштардан тышкары 30дан ашуун казаттарга катышкан. Мусталик уулдарына, Фазар уулдарына карата болгон жортуулга, Худайбия келишимине катышкан. Ал согуштарда дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында болуп, анын вазир сыяктуу кызмат өтөгөн. Бадыр согушунда мушриктер тараптагы уулу Абдурахман менен да согушууга аргасыз болгон. Ал тургай бул кармашууда көптөгөн сахабалар атасы, уулу, бир тууганы, таекеси жана башка жакындары менен бетме-бет келишкен. Бадыр согушу мусулмандардын ислам дининин бардык нерседен жогору коюшканын айгинелеген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аталаш агасы Хамза мусулман аскерлердин арасында болсо, Аббас деген башка бир агасы душман аскерлердин катарында эле. Жээни Убайда өзүнүн жанында болсо, Абу Суфиян жана Навфаль деген жээндери мушриктер менен бирге болчу. Ал тургай Зейнептин күйөөсү Абул Ас да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы мушриктер менен чогуу согушка чыккан. Хижраттын 9-жылында Мадинада бир тараптан өтө оор ачарчылык башталса, экинчи тараптан Византия императору Шамга жакын жердеги Хижаз аймагын каратып алууга аракет кыла баштаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай оор кырдаалда жоого каршы ислам жоокерлерин дайындоодо өтө оор кыйынчылыктарга дуушар болгон. Азирет Абу Бакр мал-мүлкүнүн баарын ошол кошунга сарптаган. Хижраттын 10-жылында коштошуу ажылыгына барган Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам хижраттын 11-жылында ооруга чалдыккан. Азирет Абу Бакрдын халифа болушу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнүн акыркы күндөрү болчу. Көзүн ачканга да дарманы калбай калган. Башынан ылдый бир чака суу куйганда гана көздөрүн ачып, тили күрмөөгө келе калса эле, "Жамаат намаз окудубу?" деп сурап жаткан. Ошол сөз айтканга араң жарып, кайрадан эсинен тана берген. Үстүнө муздак суу төгүлгөндө сураган суроосу кайра эле ошол болгон. "Жамаат намаз окудубу?" Жок. Жамааты бир канча сааттан бери аны күтүп жаткан болчу. Алардын көздөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эшигине кадалган эле.
Качан эшик ачылып, мечитке кайрадан нур төгүлөт экен деп күтүп жатышкан. Адамдардын көпчүлүгү ал күндүн батып бараткандыгын сезип турушкан. Бирок буга ишенгилери келбей жаткан. Мына ушул учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазга имам болоор дарманын жок экендигин түшүнүп, Абу Бакырга айткыла имам болсун деген. Бир аз өзүнөкелери менен мечитке барагыс келет. Бир жагынан абасы Азирети Аббас, экинчи жагынан абасынын уулу жана өзүнүн күйөө баласы Азирети Али жөлөп, буттарын араң шилтеп мечитке барат. Анын ар бир кыймыл-аракетинен намаздын улуулугу, намаздын маанилүүлүгү, намаздын өзүнө тартуучулугу байкалып турган. Өзүнөн кийин башчы, имам боло турган инсандын артында намазды отурган абалда окуган. Ал мечитке ушундай абалда 2 жолу гана келе алган. Алардын биринде намазга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү имам болуп, Азирети Абу Бакыр анын үнүн кайра кайталап, арттагыларга угузуп турган. Экинчисинде болсо Азирети Абу Бакырдын артында намаз окуган. Бул өзүнөн кийин келе турган имамга кылган ишарат эле. Ошентип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижраттын 11-чи жылында Роббел Аувал айынын 12-синде дүйшөмбү күнү Шашке маалында таухид келмесин айтып, улуу досума деп жаратуучусуна кайткан. Анын өлүмүн уккан мусулмандар кайгыга чөгүшкөн. Алгач эмне кылууну билишпей ойлонуп калышат. Бирок ал өлүм пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн өлүм беле. Азирети Умар анын Муса пайгамбар сыяктуу жаратуучусу менен жолугууга кеткенин, аны өлдү дегендин башын кыя чабаарын айткан. Азирети Абу Бакыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы болуп калганда кызынан кабар алууга кеткен эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөдөн кайтканын угуп, дарроо келип, анын чекесинен өөп: "О Аллах элчиси, ата-энем сен үчүн курман болсун. Сенин өлүмүң да, жашооң да кандай жакшы. Сенин өлүмүң менен пайгамбарлык да акыр аягына келип жетти." Азирети Абу Бакырдын башаламан мезгилдеги даанышмандыгы. Азирети Абу Бакыр халифалыгы кыска убакытка созулганына карабастан, ислам дининин жалпы адамзатка кеңири жайылышына эбегейсиз зор салым кошкон. Арийне, анын халифалык мезгилинде аткарылган кызматты өтө көп жылдар ичинде жүзөгө ашырууга мүмкүн эле. Азирети Абу Бакыр өтө терең түшүнүккө ээ даанышман адам эле. Анын доорунда мусулман болгонуна карабастан, ыйман акыйкатын жүрөгүнө сиңире албаган көптөгөн адамдар бар болчу. Аллах Таала алар тууралуу мындай деген: "Араб көчмөндөрү айтышты: Биз ыйман келтирдик. Силер ыйман келтиргениңер жок. Андан көрө биз Аллахтын эркине баш ийдик дегиле. Бирок азырынча силердин жүрөгүңөргө ыйман толук кире элек" деп айткан. Эгер силер Аллахка жана анын элчисине моюн сунсаңар, ал силердин соопторуңарды эч кемитпейт. Чындыгында Аллах кечиримдүү, боорукер. Хужрат сүрөсү 14-аят. Эки жүздүүлүк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезде да бар болчу. Сыртынан мусулман көрүнгөнү менен сөзүнө амалы төп келбеген пенделер башаламандыкка бет алган. Алардын башында сабаты жоюлбаган көчмөн арабтар турган. Куран аяттарында ачык айкын көрүнүп тургандай, Аллах Таала элчисине алардын ыңгайлуу учурда динден баш тартышаары да билдирилген. Акыйкатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезде да динден баш тартуунун айрым белгилери байкала баштаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде минбарга чыгып мындай деген болчу: "Мен кадыр түнү бир түш көрүп, ал түшүмдү унутуп калган элем. Түшүмдө колумда 2 алтын билерик тагылып туруптур. Буларды жактырбадым. Аларды үйлөгөнүмдө экөөсү тең учуп жок болду. Мен бул 2 билерикти Йеменден жана Ямамадан чыккан ушул 2 жалганчы Мусайлама менен Асват болгонуна жоорудум. Бир эле мезгилде Йеменден Асват аль-Ансы, Ямамадан Мусайламатул Каззаб жана Наджид айланасында Тулайхатул Асад пайгамбар болушканын айтышкан. Бирок аны жалпыга жарыя кыла алышкан эмес. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөдөн кайткандыгын угушкан соң дарроо өздөрүн пайгамбар болушканын ачык айтып чыгышкан. Маселе муну менен эле чектелбей, ошол кезде көптөгөн көчмөн арабтардын арасында 200 адамдар чыга баштаган. Кайрадан жахилия доорундагы түшүнүктөрүнө жана жашоо таризине кайтышаарын айтып чыгышкан.
Азирети Абу Бакр халифалык макамга отурары менен ошол динден баш тарткан уруулар ага элчилерди жөнөтүшүп, өзүлөрүн зекеттен бошотуп коюуну билдиришкен. Алар халифанын бул милдеттен өздөрүн бошотуп, макул болорун ойлошкон. Алардын көз карашында зекет диндин өтө кичинекей бөлүгү жана мусулмандар материалдык кызыкчылыкка маани беришпейт деп эсептешкен. Арине, зекет жөнөкөй кабыл алына турган маселе эмес болчу. Зекет Аллах Тааланын так буйруктарынан жана ислам мамлекети бул маселеге кош көңүл карай албайт болчу. Анткени бул маселеге кош көңүл кароо исламдын бүтүндүк принциптерин аттап өтүү дегенди эле. Ислам буйруктары жана тыюулары менен бөлүнбөс бүтүндүктөн турат. Анын бир бөлүгүн жүзөгө ашырып, калгандарын көз жазымда калтыруу мүмкүн эмес. Козголоңчулар Мадина өкмөтүнүн сан жагынан аз болгон аскердик күчүнө каршы өздөрүн кубаттуу деп ойлошкон жана Азирети Абу Бакрдын баш ийип берерине ишенишкен. Бирок алар тилеги таш каап каларын билишкен эмес. Анткени Азирети Абу Бакр акыйкатта ислам дининдеги тастыкталган буйруктардын кыпындай бөлүгүнөн дагы баш тартпай турганчалык кубаттуу ыйманга ээ эле. Акырында аларга каршы жүрүш жасаарын дагы жарыя кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө салган соң исламдан баш тартуу аракети бир мезгилде туш тарапка жайыла баштаган. Бир гана Мадина, Мекке, Таиф жана Бахрейн шаарлары бул ызы-чуудан оолак турган. Козголоңчулар Усама бин Зайд башчылыгындагы аскердик топтун Византия империясына карай жортуулга чыгыштан кооптонуп турушкан. Бир тараптан мусулмандар чындыгында кубаттуу болушпаганда Византияга мындай жортуул уюштурушпайт эле дешсе, экинчи тараптан бул жортуулдун натыйжасын күтүшкөн. Эгер мусулмандар жеңишке жетишсе, анда аларга каршы туруу мүмкүн эмес. А чындап эле жеңилишсе, анда аларга каршы чыгууга болот деген түпөйүл ойдо турушкан. Мадинанын батышында риддат жана нифак аламатынын басаңдап турушуна да дал ушул жортуул себеп болгон. Асвад аль-Анси, Мусайлама, Тулхай бин Хувайлид булардын баары кыянатчылар эле. Мекке жана Мадинадан башка жерде жума намазы окула турган жер дээрлик калган эмес эле. Курайш жана Бани Сакиф исламдан баш тартышкан эмес. Курайшка Сухайл бин Амр, Бани Сакифке Осман бин Абил Ас түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Осман бин Абил Ас: "О Сакиф уулдары, силер эң акырында мусулман болгонсуңар. Динден эң биринчи баш тарткандардан болбогула" деген. Негизинен динден баш тарткандар эки топко бөлүнгөн. Биринчиси Мусайламатул Каззаб, Тулайха жана Асват сыяктуу жалганчы пайгамбарлардын артынан ээрчип, аларга ишенгендер эле. Экинчиси болсо Аллах Таалага ыйман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ынанып, намаз окушканына карабастан зекет берүүдөн баш тарткандар эле. Бул тууралуу Азирети Абу Бакр Аллахка ант ичип айтам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда мамлекетке тапшырылган нерселерди бүгүн тапшыруудан баш тартыша турган болсо, бул бир төөнүн тизгини болсо да алууга аракет кылам. Аллахка касам болсун. Намаз менен зекетти бири-биринен бөлүп карагандар менен кармашууга чейин барам. Зекет мал мүлктүн акысы. Ортодо чыркыраган чындык турат. Вахий эми токтоду. Дин болсо баралына жетип бышып турат. Мен тирүү турганда кантип дин сокку жеп жабыркасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким болсо да бул динден акысын берүү менен жакасын менден куткара алат деп айтканы бар. Бул диндин акысы намаз окуу жана зекет берүү деп чыркыраган. Акыйкат үчүн аттанган мусулман жоокерлеринин арасына Азирети Абу Бакр өзү да кошо аттанган. Ошондо айрым сахабалар: "Эй Аллахтын элчисинин халифасы, тура тур, өзүңдү тобокел кылып өмүрүңдү коркунучка салба. Эгер сага бир нерсе болсо, мусулмандардын ыркы кетет, биримдиги бузулат. Сенин макамыңдын душмандын көзүндө өтө чоң оордугу бар. Ошондуктан ордуңа башка бирөөнү жоокерлерге кош" деп кайрылышат. Өзгөчө Азирети Али: "Кылычыңды кынына сал, өзүңдү коркунучка, бизди санаага салба. Аллахка касам ичем. Эгер сенден ажырай турган болсок, сенден кийин исламды иреттүү түрдө жашай албайбыз" деген. Азирети Абу Бакр болсо: "Жок, Аллахка ант ичем. Мен силердин айтканыңарга көнө албайм. Мен өз жанымды ортого коюп, силерге жардам бергенге аракет кылам" деп жооп берген. Араб жарым аралынын ар кайсы аймактарындагы 200 карамүртөс адамдарга каршы жортуул уюштуруу максатында Азирети Абу Бакр 11 аскердик топ даярдаган. Бул аскердик топтордун аскер башчылары жана багыттары төмөнкүдөй эле. Халид бин Уалид, алгач пайгамбарлыгын жарыя кылган Тулайха бин Хувайлид аль-Асадиге карай барган.
Бул буйрукту орундаткан соң Аль-Баттах аймагындагы Малик бин Нуайра Аль-Ярбуи Ат-Тамимге бет алган. Экинчи аскердик топту болсо Икрима бин Аби Жахил жетектеген. Бул пайгамбарлыгын жарыя кылган Ханифа уулдарынын уруу башчысы Ямамалык Мусайламатул Каззаб менен кармашууга барган. Үчүнчү аскердик топту Шурах бин Хасана жетектеген. Ал Ямамадагы Якрима башчылык кылган аскердик топко кошумча кол катары жөнөтүлгөн. Төртүнчү аскердик топко болсо Мухаджир бин Абу Ямайя башчылык кылган. Йеменден өзүн пайгамбармын деп чыккан жалганчы Асват Аль-Ансинин жактоочуларына каршы жөнөтүлгөн. Бешинчи топто болсо Амир бин Аль-Ас жетекчиликти өз мойнуна алган. Түндүктөгү Куза уруусуна каршы жөнөтүлгөндөрдөн болчу. Алтынчы топ Халид бин Саид бин Аль-Ас Шамдын чыгыш аймагына жөнөтүлгөн. Жетинчи топ Хузайфа бин Махсин Дава калкына каршы багытталган. Сегизинчи топто Арфажа бин Харсама оболу Махрага, андан кийин Хузайфага кошулуусу буйрулган. Тогузунчу аскердик топту Тарифа бин Хаджис баштаган. Булар Бани Сулайм жана алар менен тилектеш болгон Хавазин уруусуна каршы багыт алган. 10-чу топ Суайд бин Мукарранын жетекчилигинде Йемендин Тихама аймагындагы козголоңчуларды тынчтандыруу үчүн жөнөтүлгөн. Ал эми 11-чи топто Аль-Ала бин Аль-Хадрами Бахрайн тарапка багыт алган. Азирет Абу Бакыр исламды бөлүнбөс бир бүтүндүк ичинде караган. Анткени парыздардын биринин экинчисинен айырмасы жок. Зекет канчалык экономикалык маселе болсо да, ал исламдын негизги шарттарынан болуп саналат. Ошол эле кезде зекет бул ибадат, Аллахка кулчулуктун белгиси. Исламдын бир бөлүгүн аткарып, калган бөлүгүн көз жазында калтыруу мүмкүн эмес. Ошентип кыска убакыттын ичинде мусулман коомундагы зыяндуу көрүнүштөргө бөгөт коюлуп, козголоң токтоп, зекет кайрадан топтолуп, тартыла баштаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарабынан даярдалып, бирок ошол учурда анын каза болгондугуна байланыштуу токтотулган Усама аскерин Иорданияга жиберген Азирет Абу Бакыр Бахрейн, Умман, Йемен, Мухура козголоңдорун токтоткон. Мына ушундай козголоңчулар менен кармашуу жүрүп жаткан кезде согуш майданында эки чоң императордун, атап айтканда, алгач Ирак, анан Византия аскерлери менен бетме-бет келишкен. Бул кармашуулардын натыйжасында Хиро, Ажнадин жана Анбар ислам мамлекетине кошулуп, Иракты ислам мамлекетине каратышкан. Ошону менен бирге Сириянын да маанилүү борборлору колго алынган. Ал ислам кошунуна кайрылып, аял затына, бала бакырага жана кары картаңдарга тийбегиле, мөмө берген даракты кыйбагыла, кооз жерди талкалабагыла, душмандан эч коркпогула деген кереезин айткан. Чындыгында мусулман жоокерлери ислам мамлекетинин карамагына өткөн жерлерде эч кимге зулумдук кылышкан эмес. Адилеттүүлүк менен душмандарды жеңишкен. Ислам мамлекетинин катарына кошулган элдер тынчтыкта, бейпилдикте гана жашашкан. Исламга үгүттөө белгилүү бир аймакка, белгилүү бир улутка тиешелүү эмес эле. Арине, жер бетиндеги бардык аймак бул үгүттүн аймагы болууга тийиш болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө салган соң динди жайылтуу иши кыска убакытка аксаган болсо, бул иртидат, башкача айтканда динден баш тартуу кыймылынан улам болгон. Бул окуялар токтогондон кийин үгүттөө иши кайрадан жанданган. Бир тараптан мажуси перстер диндин жайылышына каршы турушкан, ислам душмандарын, динден баш тарткандарды колдоп турган. Экинчи тараптан византиялыктар ислам үгүтүнө каршы кармашууга даярданышып, христиандашкан араб урууларын мусулмандарга каршы тукурушкан. Мына ошондуктан мусулмандар Аллах Тааланын жардамы менен анын акыйкат динин жайууга аракет кылышмак. Ошентип Азирет Абу Бакырдын доорунда мусулмандар Иран жана Шам аймактарында өтө чоң жеңиштерди жүзөгө ашырышкан.